Ар бир бала өз ата энесинен бактылуу болуусун каалайт. Мен дагы ата энеммен бактылуу болушумду каалайм. Апам жок, бул жашоонун кызыгы деле жок болуп калат. Да бери алышып келатам. Рак 4 стадия метастаз кетип баратат. Акыркы үмүтүм Индияга барып дарылануу болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, силерге кайрылуштун себеби ушул эжемдин кызы, жалгыз кызы Лида. Кызыбызга жардамыңыздар керек болуп турат, муктаж болуп турабыз. Бул оору рак оорусунун 4-степень экен. Сиздерден хоть 5 сом 10 сом болсо дагы кайрымдуулугуңуздарды суранып жатабыз. Индияга барып келсе, акыркы үмүтүбүз ушу Индияга барып келсе, жакшы болуп сакайып кетсе деген үмүт менен силерден 5 сом болобу 10 сом болобу кайрымдуулугуңарды сурап турабыз. Силерден баарыбыздан болбосо да Кудайдан болуп ушу сакайып кетсин, баарыбыз үмүт кылып отурабыз. Биз дагы жакшы эле аракет кылдык, бирок болгон жок. Бул оору бат эле чалып калды ушундай ооруга. Колдон келсе барыңар жардам бериңер, суранабыз. Саламатсызбы кыргыз эл журтум, сизге кайрыларым. Апам рак оорусу деп диагноз коюлган. Ошол оору менен 1 жылдан бери күрөшүп келип жатабыз, бирок эч аракетибизди көргөн жокпуз. Сиздер билгендей, Индияда лечение абдан күчтүү болот. Апамдын сакайып кетишин мен үмүттөнөм. Алла таалам бизди ден соолук менен сынаптыр. Ар бириңиздер апама жардам бериңиз. $25 акча каражат керек болуп жатат. 5-10 сомуз болсо да жөнөтүп коюңуз. Бул жашоодо сизге келбесе дагы Алла таалам сизге берет ушул акчаны. Кайдыга карабайсыз деп ойлойм. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушул ынтымак менен ушул акчаны чогултуп, мамамдын бутуна туруп кетишине күбө болуңуздар. Алла таалам шыпасын берсин. Мамам бутуна туруп кетет деп үмүттөнөм. Акча бере албасаңыз дагы дуа кылып коюңуздар. Эчимге булду мени каалабайм. Алла таалам ден соолук менен эчиңерди сынабасын. Мындай оору эчиңизден башкасына келбесин. Ар бир бала өз ата энесинен бактылуу болуусун каалайт. Мен дагы ата энеммен бактылуу болушумду каалайм. Апам жок, бул жашоонун кызыгы деле жок болуп калат. Үйдүн жарыгы жок болуп. Апам бутка туруп Индияга лечение кетиргениз кетиреличи. Кыргыз эл журтум сизден суранарым. $25 сумманы чогулталы. Урматтуу кыргыз элим, мен силерге кардан себебим ушул 1 жылдан бери алышып келатам. Рак 4-стадия метастаз кетип баратат. Акыркы үмүтүм Индияга барып дарылануу болуп атат. Мындай каражат жетишпегендиктен силерден жардам сурап атам. Индия мамлекетине барыш үчүн $25 керек болуп атат. Силерден дуаңыздар дагы мен үчүн абдан маанилүү болуп турат. Мага жардам болуп, кичине болсо дагы жардамыңыздарды жардам бериңерди суранып. Кыргыз элим кайдыгер болбогула, кичине болсо да жардамыңыздарды аябаңыздарчы. Мага кичине жардам берип, дуа кылып туруңуздар. Мен да жашагым келип турат. Балам үчүн жашасам. Кымбаттуу кыргыз элим, силерден суранарым. Кызымдын болуп калышы 1 жылдын ичинде эле болуп калды. Мындан ары кызым жакшы болуп кетишин каалайм. Анча мынча тыйындар жетишпей жатат. Эптеп Индияга барып
ден соолугун чыгып кетсе деген оюбуз бар. Атасы да болуп карттан 76 ай келди. Мен өзүм да урчалым. Колдон келсе жардам берип коюңар деп.